Assalamu alaikum, Көкбөрү ормандары. Assalamu alaikum, жылқы сүйүүчүлөр. Достор, ушу алдыңыздарда турган кара тоор аргымак. Бул коргоого үйрөтүлүп аткан аргымак экен. Азыр ушул бир тууганыбыз кече бизге чалып калды. Мындай байке ушундай коргонууга атпар. Өзү ылдам жаш аргымак. Үйрөтсө ийге келет, эпке келет. Тарбиясын берсе мыкты аргымак болот деп чалып калганынан келдик, достор. Бул биз турган жер Сокулук районунун Жал айылы, достор. Мынакей. Ушул алдыңыздарда экранда турган чек-чейген аргымак менен таанышабыз. Калыс, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кандай денсаулыктар? Жакшы. Жакшы, күлүгүчтүү. Жүрөзүңбү? Жакшы, өзүңүздөр. Баракелде. Калыс, бул жаныбардын пародасынан баштайдычы. Бул гүлүк аралашпы дейм. Не бул? Гүлүкө деп чабылган башында, унандарында. Ошо бираз гүлүккө скорость жетишпейт экен. Атасы таласта Артик деген айгыр, энеси Турондун кызы. Артиктин атасы Тимучин, элдин баары эле тааныйт. Туронду деле элдин баары тааныйт. Ошо Турондун кызынын баласы. Ошо тааныш эле байкелерибиз, Мирбек деген байкеден алганбыз. Таластык. Баракелде. Ошол тыты деп атпайсың ба? Тыты. Кличка Тыты. Ошол аргымак мурун каякта чабылган? Мага тааныш учуруп атат. Талас Ынтымакта чабылчу. Ынтымакта чабылган Тыты? Тыты. Биз муну просто токтолдукпуз өзүбүз. Анти таластык болуп байкебиз салган байке. Ошо менен Тыты деп Тыты болуп калды. Ошо менен Тыты деп кличка коюп, ошо менен Тыты болуп калган. Баракелде. Ана энеси жактагы линиясы кандай? Энеси ошо Турондун кызы да. Турон. Токтогулда $10,000 ат чабыш болгондо мунун бир тууган эле сиңдиси чабылып, эмеси чабылып, карындашы Моника деген. Ошо менен бир тууган экинчи болуп калган да Моника. Белуче. Бектен деле чабылып жүрөт, Мониканын результаттары жакшы да. Бул просто бул деле чабылчу, чабылган экен ошо биз деле мен деле көргөн эмесмин, ошо чабылган дейт. Просто скоросу эми азыркыларга жетишпейт да. Ушул таптагы таза кандуулар өтө мыкты болуп атабы? Ошого жетишпей атат окшойт го бул. Биз улака деп үйрөтөбүз деп улака эметип атабыз. Жакшы атты кармап отура бербей, ошо эзи чыкса берели, чаап эметсин деп биз өзүбүз чаба албагандан кийин деп ошентип эметип кеңешкенбиз. Байкемки ат. Баракелде. Калыс, жашы кандай? Жашы мына 4 жаш болду. Жаңа сайылды. Түшчү бир. Тиш. Көрөлү. Мынакей. Так, азыйын жаңы эми кылтыйтты бир жагын. Биягына жаңы, биягын жакшы жар элек. Бирас, биягын бирас. Биянан деле жар элек да мындайчы. Мына астын эми жарды. Кеч туулган окшойт анда. Ошо кечирээк го дейм. 4 жашта жаңасы бул. Алдын жартыра бираз. Астын жарды жаңы. Жаныбар. Жаш аргымак экен. Жаш да эми үйрөтсө болот. Өткөндө Сары Өзөнгө апардык. Үчүндө Сейитбек байке менен кичине телефон аркылуу сүйлөшчүк. Тандоого апарганбыз. Өзү деле түшүндүрүп айтты, ошо биздин азыр атала турган акчабыз жок. Сары Өзөн ушундай составда эми оюнга берсең чабалык дешти. Анан бизге кичине тыйын керек болуп атты саталы деп эметкенбиз. Балдар жактырды, жакшы экен. Зашта, ползащита, нападенияга деле үйрөтсө болот депчи. Түскөнү бар, чуркаганы бар. Мен көрүп аттым, мен буну баягы Рамерде ойлоп турмун да. Жок, бул Тыты деп ошол. Арген менен Рустам минип чаап көрүштү. Сокулуктагы да. Сүзгөнү, чуркаганы мыкты. Үйрөтүш керек эми, жаш бул. Ишкага жарай турган ат да. Буйруса деп туралы калыс. Буйруса. Бул бышты экен.
Анан бою канчай? Боюн мындай өлчөп көрдүңөрбү? Мындай бир кышында биз метр менен эсептеп көргөнбүз. Мындай атак эметип эле эмес, ушу 1,65 метрге чыгып аткан. Андай азыр уровень менен точно айта албайбыз. Уровень менен 1-2 сантиметр кичинекей болсо керек. Мына достор. Ар тараптан көрсөтөйүнчү мынакей бою. Буттары таза, эч жери эчтеке болгон эмес. Так, эми калыс. Эми ден соолугунан башынан баштайлы. Ден соолук башы чоң, жак, күчтүү, жакшы күчтүү айгыр. Айгыр болсо күчтүү болот. Азыр ошо бээсе деле коюп көрө элекпиз. Эчтеке кылып. Кичине кашкасы бар экен, а? Кичинекей тоголок кашкасы бар, тыйын кашка. Көкүрөгү кең. Көкүрөк кең, бүт эле форма жакшы байке аттын. Полный буттары таза, эч жеринде эчемеси жок. Жеп ичкенине жакшы. Жаныбар. Көкүрөк не дейт? Бу күлүк иштетилип, плечолору бышкан атта буларычы. Мышцалары бышкан. Жаныбар. Туяктары бүтүн? Туяктары бүтүн, таптаза, эч жеринде эмеси жок. Ушу. Жаныбар. Бут-сутун чаап, анан травма деген эмеси жок. Такага кандай турат? Такага жош байке, жалгыз өзүм такалайм. Бир киши такалай берет, а? Такалай берет. Тура берет. Көтөрчү гана бутту. Тагаз, өзүм такалайм. Өкчө така экен да? Бул ошо жеңилирээк деп чүйдүгө бүт эле ушундай калгыз. Жаныбар. Жоп-жош. Мына достор. Өзү 4 туяга, 4 казыгы тең таза экен. 4 казы таптаза. Бутунан айып жок. Полный ходовый объездтерин көрсөтөйүн. Жана беркиден болгон окшойт, а? Эмо үзөңгү жебиптир да. Үзөң кыйып салган го дейм, а? Кыйып салыптыр. Сары өзөнүн малдары тепкенде окшойт. Алар каты башкарат да. Каты башкарат экен атты ошолор тепкилеп. Мынакей достор. Кордук көрө элек байке ачык айтканда. Кордук көрө элек экен, жарыктык жаныбар. Свежий да, үйрөтүш керек. Казанга барат азыр данный момент. Раз мине отабыз өзү. Казанга барат, чуркайт, сүзөт. Болгону үйрөтүш керек. Кимге кандай нападенияга, мен оюм защита да бул. Кууганына жетет. Ползащита келип калса эңизе качат. Казанга барат. Biraz жон ойтуш керек деп ойлойм. Жаш 4 жаш. 1-2 бег ойып жон ойтса башка ат болот. Калыс. Үйүргө койбодум дедиң, а? Жок, байке вообще андайды көрсөтө элекпиз. Атак мында айгырчылыгы жакшы. Аңкылдап бекте бээлер бар үйдө. Кыз жандуу ба? Аңкылдап бирдекен бээни көрүп калса эчтеке жебей туруп, каңкайып калганын айнектери жаап койгом, яскамалчы. Азыр кичине спокойный болуп калды. Күнчөрөк аябай эметип аткан аңкилдеп. Баракелде. Калыс. Анда минчи аттын бир жүгүрүшүн, туяк башын көрөлү. Я. Көрөлү күшөп. Бир ат болгондо көрмөкпүз. Уруп. Мынакей достор, эми бир барын текшереличи, жаныбар. Чыпыйган жарык. Тыкан аргымак экен. Жаныбар. Машалла. Ай-ай. Ой-ой. Болсын. Баракелде. Калыс, оозу да жакшы экен го. Оозу жакшы, жумшак. Жаныбар. Ышкырык мененби, а? Ай, машалла. Карагылачы достор. Оозу дагы мыкты экен. Защитага жарайт да тоскон болот. Сонун экен. Мындан артык защитага эмне кереги бар? Ушундай 2 метр аралыктан жакшы токтоп берсе эле анча-мынчаны өткөрбөйт го дейм, я. Качпайт да казандан. Атты байлаганы мыкты да. Биз эми көп деле чапкан жокпуз. Кыйратып элечи. Мындай аттын өзүнүн дээринде бар экен да байке. Калыс моерда тегеректеги жер улактарга көрбөдүңбү? Сейитбек байкеге апарып бергем кышында. Кой ташка. Ооба.
Ошондо чабышкан 2 гол чыгаргандан кийин эле ат свежий болчу, биринчи жолу чабылган ошондо. Жакшы экен, сап келиптир дечи жер улактарга. Баракелде. Аны өзүбүздүн бейте байкелерибиздин кичине ойуну бар эле, ошолорго кичине өзүм ийим чапчым. Жер улакка. Достор, мен бир ашыкча буну мактап, ашыкча эч кандай бир жалган маалымат айтылган жок, мына ээси алдында турат. Келдик, сүйлөшүп эле воротадан алып чыккандан эле баштадык. Кандай болсо ошондой көрсөтүп бердик, ачык таамай. Ат чын-чынында азыр ушул учурдагы деңгээли мыкты. Ал жагы тарбиядан агалыз. Тарбияны эми бериш керек. Ар ким өзүнө ылайыктап берет да тарбияны экен. Мен мисалы үчүн минсем защитага минип чабам. Келсе эңезиңде ошондой эле ойдойм да мен, ошого жарайт. Эми нападение кылып, нападениянын баласы отуруп калса ага деле жарайт. Чуркайт, сүзөт. Башка жердин деле, башка жагын эми алган кишинин өзүнөн келтирип алыш керек да эми ал жагын. Бүт эле үйрөтүп алса болот. Казанга токтойт, секирбейт. Калыс эми табына келели. Эти жакшы кармалыптыр. Эти жакшы эле кармалат, эми муну биз аябай деле багып чоңойтобуз, семиртебиз, эметебиз дегенде жокпуз. Каканес ушу 2 мал азырактан сулуу жейт. Чөп менен турат. Этин жакшы кармайт негизичи, карайт. Көп чыштай бербейт да этинчи. Оюнун деле эртеси оюн салып, ойноп, оюндан келип алып делечи. Өзү канча бир 10-15 күндүк бир жакшы режим менен басса келип калабы? Келип калат. Ат дайын эле почти. Кыймылдап турат. Кыймылдап турат, постоянно күнүгө бастырам. 9-майга эми оюнга сурап калышабы, наркы-берки болуп калышат депчи. Бизге негизи өзүбүз эле Токтогулга ат бергенбиз командабызгачы. Ошол жака деле берели деп атканбыз. Анан кичине тыйын керек болуп калып, туура түшүнүшүп атабыз бири-бирибизди. Башка атыбыз бар, ошону берип атабыз. Жануар, бул жарык жөнүндө сүйлөшө берсең, жылкы жануар жөнүндө. Жакшы байке бул, өтө эмеси жакшы ат да мындай. Характери деле жакшы, көп кишиге эмете бербейт. Эркелеп ойнойт. Баракелде. Эми калыс аттын баасын айтабыз. Аттын баасын ушу 5000 деп атабыз доллар менен. Сүйлөшүүлөр болот. Ошо кече күнү Сары Өзөндөн сурашкан, эми Сары Өзөндүн балдары экенин билбейм, ушу башка эле бирөөлөр сурашкан, 340 000 сом беришкен. Ал катты бер деп. Анан туура келбеди алнысы. Эми алам деп насип кылган киши келсе сүйлөшөбүз короодон беке. Буйруса. Кимге насип этсин, жакшы кишиге туш болсун. Ооба да. Биз деле ушу сыймыктанабыз, жогорку лигага чыгып, ушакта ойноп атса, мен өзүмдүн атым турбайбы деп. Ооба да. Жок, жакшы, баасын жакшы койдуң буйруса. Көп деле эмес, эми элдик жылап оозубузду толтуруп 10 000 15 000 дебейбиз. Ошо 5000 доллар сүйлөшөбүз келсе да. Буйруса. Ал жагы эми насибинче. Насип аттын өзүнө эми ала турган киши деле келип сразу 5000 албайт да экен. Түшүрөт, тягын сурайт, бягын сурайт, ошолоруна карап беребиз. Биз соодага эми бышыкпыз го негизи. Мен деле биринчи жолу сатып атам ушинтип ат беке. Негизи ат деле өзүм алам, чабам. Өзүм деле жакшы аттар бар. Баракелде. Ошону жогорку лигадан көргүбүз келет да ушул атты. Буйруса туралы. Бирөөгө насип этип. Атты көрүп калды го, чекчейип кеп калды. Эме го, байтору. Мына достор, ошентип билбейм бул ат жөнүндө кандай эмне айтылбай калды билбейм. Калыс, бул маалыматтын баарын бердик го дейм, Маалымат жакшы эле болду окшойт беке. Эми буйрса анча-мынча биз унутуп калган болсок, телефондон сурап айтабыз. Телефондон сураса айтып беребиз, каяктык эмненики. Атасынын бүт документи менен бар, атасы анкетасы бар. Тимуч эмен Артиктин. Бүт данныйлары бар, энесинин данныйлары бар. Кимде турган, кимде болгон. Бүт ушу тайынан баштап эле билебиз да муну биз. Ошо өзүбүз кызыгып алганбыз. Калыс, анан баягы көп жанагылар ушундай сурашып калат да, баягы жанандай, мындай бартер багытында болобу, болбойбу, андай мындай депчи. Только кандай сеники? Наличка эле болот, ушу тыйын керек болот. Ошонун себептен эле болот. А так муну өзүбүз кармап, табир 2 жыл кармап анан чабал дегенбиз, чыгарып, бышырып дайындап. Ошо
проблемалар менен тыйын керек болуп калып, ошол жака эле эзине берелик, кармоо бербей деп. Жарайт. Сурап Бартерге сурап атышат, кулунду берели, бышты байтал кошуп берели, анан тигине берели, муну берели деп таныш байкелер жакшы билгендерчи. Ага болбойт. Бизге тыйын керек болуп атты эле, ачык эле айтып атабыз. Ошо тыйын менен келсе эле сатабыз деп. Өзүбүздүн эле ич арада ошо кышы менен эле чаап жүргөн байкелерибиз көрүп, алар деле билет кандай ат экен, эмне ат экен. Жакшы. Калыс. Ийгилик. Рахмат. Соодаңа береке. Болуптур байке. Буйруса круглосутка чала берет. Болду, телефон 24 саат иштейт. Баягы кээ бир күйөрмандар баягы Европада болуп калат же Америкада же Кореяда болуп калат. Мисалы эми баягы бирөөгө спонсор болуп алып берем деген сыяктуу. Ошого баягы WhatsApp менен кошо иштеген номерди коёбуз, буйруса. Иштейт. WhatsApp менен полный иштейт. 24 саат иштейт. Баракелде. Мына достор, ушундайча маалымат болду. Ушул аргымакты көрүп алам дегендер болсо байланышыңыздар. Мен өзү мага дагы жакты. Ат өтө жакшы, баасын да жакшы коюп берди. Мындайча айтканда, баягы өзүм үйрөтүп алам дей турган аргымак экен да, кемчиликтери болсо эгер. Бирок азыр ушул турушунда жүрүшү, коюшу, эми оозунун элпектиги анда сөз жок достор. Барыңыздарга ассалам алейкум деп калабыз. Саткан адамга, алган адамга дагы берекесин берсин. Калыс бир ушул жерден ойнотуп койчу, бир башын айлантып оң сол кылып. Баракелде. Мына. Ышкырка үйрөтүп койгон окшойсуң, кыйкырганда кичине эметет, коркот. Жаныбар не. Көз тийбесин. Бизден достор мага өтө жагып калды. Баракелде.